Көлмө конушундагы Баңгизаттын жарнамасын өчүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Уурулук, киши уурдоо, мас абалында тартип бузуу жана Баңгизат ташуу. Бул сыяктуу кылмыштар соңку мезгилде Бишкектин 1-Май районунда кескин көбөйгөн. Ага жарандардан байма-бай келип жаткан арыз кайрылуулар далил. 8-шаардык милиция бөлүмүнүн аймагында жарандардын кайрылуулары келип түшүүдө. Ал кайрылууларында кылмыштуулук түнкү учурда көбөйүүдө, көчөлөрдө Баңгизаттардын жарнамаларын жайылтышып, Баңгизат издеген жарандар да көбөйүүдө деп көптөгөн кайрылуулар түшкөн. Кайрылууларды эске алып, ошо атайын азыр алдын алуу иш-чарасын жүргүзүп атабыз. Райондо күчөгөн кылмыштуулукту алдын алуу үчүн 1-Май райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан атайын рейдтик иш-чаралар жүрүүдө. Укук тартибат алышындагы иш-чара номер 8-шаардык милиция бөлүмүндө кечке жуук башталды. Алгач инспекторлор сапка тизилип, тиешелүү аймактарга бөлүштүрүлдү. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана ички иштер органдарынын талаптарын так аткарууну буйрук кылам. Өзү курам оңго. Жумуш ордуна кадамды. Ай сайын талдоо жүргүзгөндө акыркы убакта ошо 8-көмүн аймагында Мылчаган Ылдыжа 1-Майдын 2-бөлүгүндө да ушакта кылмыштуулуктун саны көбөйүп атат. Ушуларды болтурбай, ушулардын алдын албасак болбой атат да. Ошол себептен ошо өзүбүздүн күчүбүз менен ички иштер башка башкармалыгынын ППСтин күчү менен рейдке өтүп атабыз ушу. 5-февралга караган түнү номер 8-милиция бөлүмүнүн аймагында оор кылмыштар катталган жок. Бирок майда бейбаштык кылган 4 жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Жергиликтүү тургундар бул рейдтик иш-чара коомдук коопсуздукту камсыздоого шарт түзөөрүн айтышат. Айрыкча жаштар арасындагы баңгиликке өзгөчө көңүл буруу керек дешет. Бул биздин эле конуштун тургундарына эмес, бүт болгон Бишкек шаарынын тургундарына кайрылат элек да. Ушуга негизи эле өзүбүз барбай койсок, жанагындай эмесин жазбай койсок, албай койсок эле муну ар жака тыйылат эле да. Анан эми бизге наркотиктин кереги бар. Жакшы калк, жакшы дени сак калк болуш керек. Ошо дени сак калк болсок, дени сак балдар төрөлөт дегендей, жакшы балдар кыздар болуп дегенде, уул кыздар дегендей. Ошо мен калп этем, ошо эки жаштарга көп мындай нерселерге көп кайрылбаңыздар. Белгилей кетсек, тартиптик текшерүү 9-февралга чейин күнү-түнү жүрөт. Операциянын максаты аймактагы коомдук тартипти сактоо жана кылмыштуулуктун алдын алуу. Автонил Бактыбеков, Айсана Бакытбекова, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.